Мошенники пытаются перевести деньги с вашего депозитного счета. А как это остановить? Вам сейчас придет СМС, 4-значный код. Сообщите его мне. Ага, сейчас. Телефон шылуындары көйгөндөн көйүп барат. Тааныбаган номерден чалуу келсе же WhatsApp'тан белгисиз номер жазса, мурдагыдай жооп бергенге ашыкпай калдыңызбы? Себеби мурда тааныбаган номерден телефонун алмаштырган таанышыңыз чалса, эми болсо шылуундар чалып, элди оңой эле алдап жатышат. Телефонго жооп бергенден кийин шылуундардын торунан чыгуу кыйын болуп калат. Себеби алдамчылар психологиялык ыкмаларды колдонуп жатышат. Номерди алмаштырсаңыз дагы, телефонду сатып башкасын алсаңыз дагы, бир күн болбосо бир күнү алдамчылар сизге дагы чалат. Жасалма интеллекттин жардамы менен шылуундар үнүн өзгөртүп, сиздин тууганыңыз же таанышыңыз болуп дагы чалышы мүмкүн. Медиаха психологторго кайрылып, эмне үчүн адамдар өмүрү көрбөгөн же тааныбаган адамдардын сөзүнө эле ишенип, алданып жатышканынын себебин сурады. Биз сүйлөшкөн эки психолог тең шылуундар адамдардын сезим менен ойной турганын айтып беришти. Манипуляциянын негизи эле ар кандай түрлөрү бар да. Ошо биринчиси айтып атасыз, бул жана коркутуу. Эгерде сен бул нерсени аткарбасаң, акчаны которбосоң, мен азыр сенин туугандарың менен, жакындарың менен же болбосо ошо акчаңыз күйүп кеткен атат деп коркунуч сезимдери аркылуу. Экинчиси бул күнөө сезими аркылуу, күнөө сездирүү аркылуу адамды манипуляциялап акчасын которуп алганга аракет кылып атышат. Дагы бир сезим бул уникалдуулугун көрсөтүү. Мисалы чалып алып, бүгүн сиз ошол 100 кишинин арасынан сиз момунча акча утуп алдыңыз. Эгерде сиз азыр мага бир сумманы которсоңуз, сизге дагы акчаңыз көбөйөт дегенчи. Ошон үчүн баягы адамды уникалдуу сезип, өзгөчө экенин айтып койсо, адамда алданууга, манипуляцияга бат душар болот да. 90-жылдарды эстесек деле, баягы Кашпировский деген болгон, анан жанакы пирамидалар болгон финансылык. Ошол нерсенин эле жаңы түрү болуп атат да. Адамдардын ошол убакта дагы баягы адамдар өздөрүн жоготкон да. ГКМБдан чалат, же бир органдан чалса, биздикилер коркот. Бизде коркуу сезими болот дагы, анан ал жактан психологиялык басым болот. Ошол коркуу сезими деле бизде ошол немелерди аткара берет да, өзү билбей калат эмнени кылып атканынчы. Шылуундар психологиялык басымды көбүрөөк колдонот. Ошол басымды колдонгондо, ошол басымга туруштук бериш керек. Сен кимсиң? Документин көрсөт, кайсы органдансың, фамилияң ким деп бизде мындай текшерүү жок да. Эгер адам ошол нерселерди билсе, ошол бир 4-5 эле суроо менен шылуун жок болуп кетмек. Бизде коркуу сезими бар да, негизи кыргыздарда авторитеттен коркутуп өстүрөбүз да балдарды делечи. Мисалы үчүн атага мындай сүйлөбө, эмнеге сүйлөбө деп баланы багындай коркутуу сезиминде өстүргөндө бала ошондой неме болуп калат да, кийинче өзүнүн жогорку бир сөз айтса эле ошону туура кабыл алып, чуркап барып ошону аткарып. Психологдор белгилегендей, шылуундар өлкөдө кайсы мамлекеттик орган күчтүү же таасирдүү болсо, же кайсы саясатчы белгилүү же кадыр барктуу болсо, ошонун атын жамынышаарын белгилешти. Биз эксперттерден албетте шылуун чалганын аңдап билгенде же байкап калганда бул кырдаалдан кантип чыкса болоорун дагы сурадык. Телефонный разговор сүйлөшүп жатканда сөз түрдө токтотуп, мен азыр чалам, мен ойлонуп көрөйүн депчи. Анткени манипуляцияда бул тез убакытта кылуу да, анан адамдын сезимдерин коркутуу сезими болуп кетсе, ал тез чечим кабыл алат да. Ошондуктан чечим кабыл алыш үчүн телефонду токтотуп, өчүрүп, ойлонуп, ичине дем алып, анан же башка бирөөлөр менен кеңешип, анан жооп бериш керек деп ойлойм да. Көп байкасак, шылуундар суроолорун токтотпойт, анан ойлонууга мүмкүнчүлүк бербейт да. Алар улам сүйлөп турушат. Кодуңузду айтыңыз, мондай болду, то есть алар бат-бат сүйлөйт. Адам ойлонуп, чечим чыгарып, жооп бергенге жетишпей калат, анализдегенге жетишпей калат. Биринчи эмоциялар, анан үстүнөн баягы контроль, чечим чыгаруу немелери. Анан адам коркот да, мисалы үчүн мен ГКМБданмын деп чалганда, адам үстүнкү немеден ылыйга, эмоционалдык немеге түшөт да, деңгээлге. Ал жерде коркуу менен, коркуунун негизинде эле жүрүм туруму, коркуунун негизинде болгон үчүн ошол көп туура эмес кыймылдарды жасап салат да. Мындай караганда аң сезимдүү эле дейбиз, бирок эмоцияларды биз билебиз да. Мисалы үчүн биз жинибиз келсе, жинибизди контролдо албай эле бакырып салабыз го. Сүйлөшүп атканда дароо жооп бербей санаш керек да. Мисалы үчүн 10го чейин санап, дыхательный техниканы кылып, бир аз неме болгондон кийин, өзүнө келгенден кийин, анан кийин балким сүйлөп башташ керек. Же болбосо негизи сүйлөп кетип атканда эле трубканы таштап эле коюш керек.
Эксперттер айткандай, шылуундар кыска убакыттын ичинде адамда коркуу же тескерисинче кубануу сезимин пайда кылып, манипуляциясын ишке ашырууга ашыгышат. Бул учурда телефонду канчалык эрте коюп койсоңуз, ошончолук эрте манипуляцияны токтотосуз. Улуттук банктагы, УКМКдагы алардын атын жамылган шылуундар көбөйгөнүн эскертип эле келе жатышат. Ал эми акыркы учурларда жетекчилердин, депутаттардын, министрлердин атын жамынып, кол астындагы кызматкерлерге байланышып, акча сураган схема жайылууда. Эски таанышыңыз жаңы номер алыптыр деп жооп бергенге шашылбаңыз. Эң оолу ошол экенин башка байланышуу жолдору аркылуу тактаңыз. Бул видео сизге пайдалуу болгон болсо, анда жакындарыңызга дагы жөнөтүп коюңуз, анткени шылуундар чалганда алар дагы эмне кылыш керектигин билишсин. Ал эми кийинки берүүдө кайсы темага токтололу комментарийге жазыңыз.